Мен ушул энергия системада үзгүлтүксүз 50 жыл иштеген киши катары энергия системанын кандай пайда болуп, качан пайда болуп, кантип иштеп, кандай кыйынчылыктар болгондорун мен толук түшүнөмүн. Ушул 50 жылдын ичинде Кыргызстан кара чырак менен отурган өлкөдөн сплошной электрлешкен өлкөгө айланды. Электр энергияны ар бир эл жашаган кыштагы эмес, Кой Сарайга чейин, тегерекки Кытай менен чектешкен чек арадагы заставаларга чейин жеткирип, ушул татаал акыбалда жашап аткан кишилерди жылуулук жана жарык менен камсыз кылып турдук. Кыргызстан электр тармактары ишканасынын коллективине чоң ийгиликтерди, чоң жакшы иштерди, күчтүү ден соолукту каалайт элем. Себеби булар электр энергияны станциянын коросунан чыккандан баштап ар бир үйгө чейин, ар бир мал сарайга чейин, ар бир завод фабриканын короо жайына чейин жеткирип берүүнүн үстүндө иштеп атат. Ушул чоң жүктү аткаруу булардын мойнуна жүктөлгөн. Жалпы Кыргызстандын энергетиктерин, анын ичинде өзгөчө улуттук электр тармактар акционердик коомунун энергетиктерин келаткан кесиптик майрам менен куттуктайм. Жана ошондой эле жалпы калкыбызды келе жаткан 2023 жылдагы жаңы жылыбыз менен куттуктайм. Бар болгула, аман эсен болгула, ийгилик болсун.